Алгачкы жолу уюштурулуп жаткан жаш акын жазуучулардын Эгемберди Эрматов атындагы Республикалык адабий фестивалынын жыйынтыгы чыгарылды. Өлкөнүн бардык областтарынын жаш акындарын бириктирген фестивалдын экинчи күнүндө таймаш кызуу жүрдү. Эмгегиңден, эскергенден аласыз, эрдик менен элесинде каласыз, элдин ыйык кызматынан таба албай. Акын, жазуучу, котормочу, 25тен ашык китептин автору Эгемберди Эрматов менен композитор Аскар Карабаев 30 жылдан ашык иштешкен. Анын дээрлик бардык ырын ырчы Чолпон Алсейитова ырдап, акындын ырларын экинчи өмүрүн узартып келет. Музыка 10-чу композиторлукту Эрматов менен баштап калдым. Анткени эми кайсы жыл экенин мен биле албайм. 1986 жыл беле, 88 жыл беле, мен азыр эсимде жок. Bir günü özüm көп muzika жазып алдым, бирок сөзү жок да. Обычно ар бир 10-чу композитор сөздү карап, китепти карап ыр жазат. А мен тескерисинче экем да. Мен биринчи музыка жазып алып, акын издечким да. Анан барыпсам, бир эле билген жерим бар, Кыргызстан Маданият деген редакция. Ошол жака барам. Бары бойлуу адамда эми бир акын таап сүйлөшсөмбү деп. Десем, акындын баары абетке чыгып кеткен экен, бир эле Эрматов калып калыптыр. Эшикте өзүнчө тамеки чегип турат, сырдуу киши. Ачкысы бар. Бул акын деген издеп жүрөм дедим. Акын издеп жүрөм, мен музыкам көбөйдү, бирок акын таппай жүрөм. Кандай жазыш керек десем, мен акынмын деп өйдүм, көз каткырдык. Көрсө чын акын экен. Анан каткырып жибердик. Алда каткырды, мен да каткырдым. Композитордун айтымында анын чыгармачылыгы дал ушул акын менен байланыштуу. Акындын жазган ырлары салмактуу жана терең маанилүү экендигинде дейт. Обончу акындын 30 ырына обон салган. Эрматович, жүрүңүз анда мен сизге музыкамды көрсөтүп берейин. Десем, жүрүңүз деп, анан биз үйгө келебиз. Үйгө келдик, Аламединге. Анан отуруп музыкаларым көрсөттүм да айттым, ай, бул музыка сагыныч. Музыка ата-эне жөнүндө, музыка көл жөнүндө. Кыла аласызбы? Десем, мен кыла алам деди. Макул деп анан бүт муунга бөлдүк. Ар бирибирди муунга бөлөбүз. Анан муунга бөлүп тургандан кийин ал кетти. Bir aydan kийин жолсам, бүт жазып койдум дейт. Келдим, бүт ырлар чак. Анан бирок ал кезде Дасторкон деген ыр жок. Ысык көлдү жаздык, алгачкы махабатты жаздык, баарын жаздык. Эми ошол кезде ырлар жакшы чыгып. Өмүрүн кыргыз тилин өнүктүрүүгө арнаган Эгемберди Эрматовго арналган фестиваль алгачкы жолу уюштурулган. Ага жалпысынан 40тан ашуун жаш акын жазуучулар катышкан. Фестивалдын экинчи күнүндө катышуучулар Эгемберди Эрматовдун калеминен жаралган ырларын, акынга арнап жазган ыр саптарын көркөм окуп беришти. Ал эми 3-чү баскычында болсо өздөрү жазган ырларын жалпы журттун назарына салды. Жүзүңдү арчып, унутпай жүр мени деп, сайма-сайып жоолук бердиң сарала. Эн тала, биз олтурган чөймөк, сенин сөзүң кой жетишет караба. Сынакка келип түшкөн кол жазмаларды тыкыр карап, ошол чыгармалардын адабий деңгээли кандай, авторлору кандай, анан кийин 10 балдык системадан алдык да, чынын деле ошол азыркы учурдагы кыргыз адабиятынын көчү мындан ары улап кетиши тактыктуу жаш акындар бар экен. Алды бир эки китептин автору болгон, арты жаңыда мезгилдүү басма сөздөрдө же радио, телевидение аркылуу ырлары менен жалпы аймактарда белгилүү болуп калган, такшалып кадимкиде калем төшөлүп калган акын жазуучулар. Ал эми калыстык кылгандар ошол адабияттын айдыңында өзүнүн эмгеги менен таанылган белгилүү акындар, сынчылар болду дегендей. Адабият көрмандары ар бир окулган ырга өзгөчө баа берип отурду. Жаңы сымдар аталышындагы республикалык фестивалдын катышуучулары да элдин колдоосуна арбып, мыкты делген чыгармаларын иргеп, элге сунуп жатты. Чүй областынан келген жаш акын Мирлан Алтымыш уулу фестивалда Калыстар тобунун чечими менен алдыңкы орунду багындырууга жетишкен. Бул фестивалда 2 акынга берилди.
бири Оштон чыккан акын Улукбек Омокеевке, ал эми экинчиси бизге буйруптур. Анан кийин озуп чыкканыбызды мен айтып бере албайм го, калса айтып бериш керек аны. Анан кийин негизинен фестиваль болсо ушу 2 күнгө созулду. Улукбек досума болсо чыгармачылык ийгилик каалайм. Эгемберди Эрматов агайга жазылган чыгарманы окуп бердим. Ал болсо ошо агайдын улуулугун, чыгармачылыгынын бийиктигин, адамдык сапатынын бийиктигин, коомго кылган кызматын, элге сиңген эмгегин баяндаган чыгарма катары кабыл алынды. Ошол катары жазылган. Негизинен 3,5 куплеттен турат да. Фестивалдын соңунда жаш акын жазуучулар арасынан мыктылар тандалып, алдыңкы орундар аныкталды. Жеңүүчүлөргө Кыргызстан жазуучулар союзунун жана Эгемберди Эрматов атындагы коомдук фонддун төш белгиси, акчалай сыйлыгы, аны менен катар Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын ардак баракчалары тапшырылды. Кадамжай шаарынын акими Акрам Мадымаров фестивалдын жеңүүчүлөрүн куттуктоо менен бирге жаш акындардын дараметине да токтолуп кетти. Акимдин айтымында алп акындар тизмеге келе жатканы элди кубантпай койбойт. Эми биз Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан албетте жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мына 2 күндөн бери канчалаган бизден алыстан келген конокторду, жаштарыбызды колдоо көрсөтүп, бул жерде мына биздин элдин өкүлдөрү, аксакал жаштар келип, ушул жерде жашнакай ырларды угуп, акындардын чыгармачылыгына баалап отурабыз. Аны менен бирге мына чоңу Бишкектен келген биздин эң акындарыбыз жашнакай ырларына көңүл назар салып атабыз. Мен ойлойм, Кудай кааласа жогоруда белгилегендей жаш акындардын келечеги кең. Улукбек Омокеев Ош областынан келген жаш акын фестивалга катышып, жаш акындар арасында достугун байытуу максатында келген. Ал бүгүн фестивалда жеңүүчү аталып, чыгармачылыгына өзгөчө дем күч алып жатат. Акындын айтымында, жаш акындардын талантын таптоого мына ушундай фестивалдар чоң көмөк көрсөтөт. Бизге аябай мындай жакшы, кызыктуу дагы, анан жүрөктү толкунданткан көзөмөлдөр менен коштолуп отурду. Учурдан пайдалануучу Эрматов фондунун жетекчиси Эльяр Эрматовичке дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы улуттук жазуучулар союзу дагы чоң кол кабыш кылды деп ойлойм. Анан эми негизи ушул Кадамжайда баткен жерге өтүп аткан быйылкы жылдын ичинен чоң иш-чаранын бири болуп калды деп эсептейм да. Толкунданып турам. Анан мени менен кошо келген досторум, калемдештерим дагы жакшы сыйлыктарга жетишти. Алар менен бирге ушул жакшы сезимдердин кучагындабыз. Буюрса эми бул бизден кийинки жаштардан чагылат, бул сезимдер кийинки бизден кийинки келаткан муундардан чагылат деп ойлойм. Ырык аймактардын арасында Эгемберди Эрматовдун да ысымы бар. Анын Ак дил, Шаар жана тоолук өмүр издери аталышындагы ыр жыйнактары ар бир окурманга терең таасир калтыра алат. Кыргыз элинин чыгармачыл инсаны жазган китептерин бурас катары жаш муунга калтырган Эгемберди Эрматов атындагы Республикалык жаш акын жазуучулардын фестивалы 2 жылда бир өткөрүлмөкчү.